соцсеттерде маалымат кетти. Балдардын чачыны анализ кылганда повышенный радиация чыгып атат да. Ошол эмне себептен ошондой болуп атат? Ошону изилдедиңерби? Вообще бул жагы эмне деген жыйынтык келди? Же ошону менен эле соцсеттерге чыгып эле сенсация болгончо эле кала бердиби? Силер ошол нерсеге реакция жасап бир чара көрөсүңөрбү? Ким жооп берет? Скорее всего, это экология. Слушай, бул маселени чын айтканда азыр вообще ушундай информацияны билесиңерби силер? Андай маалыматым жок эле мен. Азыр жумуш барганда соцсетте бүт эле барды открытый болуп, бүт барды окуган. Силер вообще соцсетти эме кыласыңар? Ушундай это же мындайча айтканда, извините, это катастрофическое заявление. Бул это преступление, честно говоря. Бул муну ким эме кылат? Ким көзөмөлдөйт? Ким ушуну менен иштейт? Бул маселени биз карайбыз го. Жок, карайбыз го, уже канча болду? Уже бир жумадан өтүп кетти. 10 күндөй болуп калды. Азыр мен айтпасам карайбыз го боюнча кал. Жок, ал боюнча маалымат бар. Барбы ушул? Маалымат бар. Эмнеге эме кылбайсыңар? Эмне кылып атасыңар? Экологический технический надзорга тапшырма берилген болчу. Азыр карап атышат. Азыр мына бизде эмнеден, эмне себептен болот? Выяснили вы за это время или нет? Это же чрезвычайная ситуация, честно говоря. Бизде мындай маселе болуп атат. Азыр департамент барбы санэпис надзора? Азыр боюнча немеден өттүңөрбү? Тиги аккредитациядан, сертификация аккредитация. Биздер азыр приборлар аккредитацияга даярданып атабыз. Өзүбүз аккредитациядан өттүк. Бирок приборлор проверканы өтүш керек да. Жөп. Тааныштырып коюп туруп анан кийин эметиңер жооп берсеңер, биз депутаттар билгендей бололу. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө департаментинин орун басары Сыдыканов Асылбек Сопубекович. Жана сиз сурай берип атпайсызбы? Радиология боюнча приборлор кандай аккредитациядан өткөнбү депчи? Биз өзүбүз аккредитациянын лабораториясы өткөн. Бирок приборлорубуздун срок проверка өтүп кетти, ошону өткөрүшүбүз керек да. Просто мындан бакайында да маселе чыгып калган да, тиги сууда радиация чыгыпчы, андан кийин кандай өлчөмү деп ада өзгөчө немелер керек радиацион исследованиечи. Биякта приборлор Алматыга кетип, азырынча ошону күтүп атабыз бизчи келгенче. Азыр немеден деп Ташкентте, анан кийин Алматыда бар экен, эки немечи. Түшүнүктүү эле, ушундай чрезвычайный, ушундай ситуация болуп аткандан кийин бир реакция кылып, бир комиссия түзөсүңөрбү, кандайдыр бир чара көрүш керекти? У вас тишина же. Мына сөзүңөрдөн эле көрүнүп турат. Мен башкан сөз, силер аккредитация өттүңөрбү, приборлоруңар барбы? Вы что, с этого начнете? Сначала обеспечите, да? Анан кийин. А бул уже кетип калат да бул ситуация. Каяктан болуп атат, эмне себептен болуп атат? Анан өзүңөр жакшы билесиңер, бир жарым жыл мурун радиациясы аябай жогору көргөзүштөрү менен көмүр келген. 100 миң тонна деген. Ошонун эмеси каякта, эмне болду ошол көмүрлөр? Каякта ошолор? Кантип колдондуңар? Ошонун эмеси менен эмне болду? Ошону менен жакканыңар үчүн кече жакында боп-боз кар жааган, биринчи кар жааганда, өзүңөр билесиңер. Боп-боз болуп. Эмне менен эме кылып атасыңар? Эмнени экономия кылып атасыңар? Хорошо, көмүрдү эмени бузуп туруп экономия, но вы же наносите огромный ущерб нашему государству. Прежде всего, нашему генетическому фонду. Балдарды өлтүрүп атпайсыңарбы? Ден соолугуну. Элдин ден соолугун өлтүрүп атпайсыңарбы? Бул эмне деген экономия? Ким заниматься этим? Мана вообще эч кандай тишина. Город тишина, экология тишина, медицина тишина, прокуратура тишина. Ким коргойт элди? Ким коргойт? Эмне жөнүндө сөз кылып атабыз бу жерде? О какой экологии мы говорим? Эмне кылып отурасыңар? Бардыгы целый аппарат, целая система. Эмне кылып отурасыңар? Ошон чрезвычайный ситуацияга реакция кылбасаңар. Ким иштейт муну? Кимдин эмеси де? Тудалыч, сиз да бизде туура түшүнсөңүз, соцсеттерде да ар кандай маселе болот, ар кандай информация чыгат. Аны такташ үчүн специальный исследование керек да. Анан кийин жөн эле. Жок, мен ошону айтып атпайм, исследование жүргүзүп атат. Канаке, канай ошол мына 10 күн болду. Эмне реакция кылдыңар деп сурап атамын. Эмне исследование кылдыңар? В срочном порядке ошол балдарды азыр
шаарда жүргөн ошонун бардын бир текшерип койбойсуңар жок дегенде. Жо, радиация неме кылыш үчүн это же элементарными приборами же выявляется. Кандай дагы силерге лаборатория керек? Элементарный эле прибор менен выявляют. Мындай эле көрсөң уже трещит оно уже вовсю.